мирового уровня. Life Korea является партнером ведущих клиник Южной Кореи, Израиля и Германии и помогает всем нуждающимся пациентам получить оперативную медицинскую помощь по любым вопросам. Выбирайте комфортное и качественное медицинское обслуживание с Life Korea. ушуну мындай ошого окшоштурдум да жана мененчи мына мындап бул ак жол ал чет өлкөдөн өзүнүн көйгөйү боюнча медициналык пикир жана медициналык клиника тандап алгысы келет. Бул үчүн ак жол өзүнө эң ыңгайлуу медициналык клиника жана адистерди компания аркылуу табууну издейт. Ак жол буга чейин чет өлкөдө медициналык дарылоону колдонгон, бирок учурда ал өзү барып жүргөн клиникага себептерден улам такыр эле убакыты жок жана мүмкүн эмес. Ошондуктан ак жол интернеттен онлайн консультация берүүчү вебсайттын таап чет элдин дарыгерлери менен байланышууну тандады деп туруп анан дальше кетет да, могу жерин оңдош керек да, жанагыны ошонун сөздөрүн мен кыргызчалап туруп анан ошону келтирип жазып келаткам да. Бул болсо мындай да, азыр көрсөтөйүнчү башынан аягына чейин. Ушуну деле кылып койсокпу деп ойлонуп аткам да. Мен изначально ушуну кылып туралы анан башканы депчи. Башына ушуну жазып койдум. Жыяң сонун болуп тур. Азыр окшоштурбу, не знаю, но ошо окшош турганга эметтим да. Аракетмен. Что-то артында подложканы тетигине алыш керек экен, бирдемеси коюш керек экен да, фон, Ооба, ошо башка болбой койбоду. Ошо водяной знак деген аны алыш үчүн эме болуп калат экен да. Акчага бөлүнүп калат экен да. Бесплатно алып чанын. Аны төлөгөндө да эме болуп калат да, эмне башка бир кошелегиң болуш керек да, төлөш үчүн. Ушундай эле кылып койдум да, может айтып көрөлү дейм да, тиги агачы эме озвучка кылып туруп, пока ушундай кылып турсак болобу депчи. Анан башка видео тартабыз деп. Пока ознакомительный кылып ушинтип жасап турсак болобу. Артындагысы эле эмне койду да, бир балага жазгам. Жана баягыда көрсөтүп аткам да, ушундайчы. Ушундай бир эме видео жасап көрсөтүп аткан болчу. Анан ошол байкеге жаздым да, пока жооп берелеп, жана Алтынбек деген байке бар го, ошого жазгам да, анан ал деген мен аны менен иштеген эмесмин, жана Нурболот деди, ошол иштеген, ошого жазып көрчү дегенден ошого жазгам да, бүгүн жазгам, анан эметип элекмин да, азыр жооп берилип. Платный болгондо канча экен? Ошо билбейм, аны деле көрө элекмин, канча сом экенчи, но платный болуп калыптыр. Ошону баладан сурайын эткем, артын жок кылып кандай кылып эметтиң деп. Көчүрдүң деп. Не знаю, но у меня ушинтип көчүп алат да. Окшоштурбу или нет, окшоштурганга аракет кылдым да. Типа биз ошо клиниканы дагы обеспечивание кылабыз, бизди таандасаңар депчи. Анан документациясы болот, туура болот деп. Анан дальше вот документтер, анан бул деген эме. Эмнеле бул деген? Элеп коюу жана эме эмнеле? Забронировать. Забронировать, анан трансфер эмесин дагы кылып берет депчи. То есть транспортты дагы биздикилер эметип берет, если тандасаңар депчи. Анан ошого окшоштуруп жасадым жанагычы, бирок полный эмес. Окшошкончо окшоштуруп. Консультация бизде. Эмне? Диагностика беле? Диагностика, анан дарылоо. Анан ушул эметип
тартатканда ушуну сүйлөй беребиз да жактан эмелердин кошуп турупчу ушуга бир окшоштуруп эмесин сөзүн туралап жазсакпы деп ойлоп аткам да. Мед жардам деп турган биздин эменин ссылкасын коюптун, ошону тандады депчи типа. Вот. Ооба, сонун болуптур. 3-4 мүнөттүк да, ошондо 4 мүнөттүк болуп кетти. Ошого могу жерден аз сөздү туралап жазып туруп. Манас байке, кандайсыз? Бениме деби? Бениме деген дагы ушундай приложение барбы? Манас байке? Манас байке только чат менен. О, бар. Ушундай жасаса болобу, моундай? Ушундай кылып. Мобильное приложение. Билбейт экенмин, мобильный. Бул эме да, жанагы видео скайп деген эмеден, приложениеден жасалган. Мондай. Могу жерге коюп, бул жерден фотолордун, тамгаларын ушактан жазып туруп анан ушинтип жасаса болот да. Ош жерден алган, бирок могу водяной знагын детпей койду да, артына. Без водяного знака надо было скачать, но ушундай эле мага эметет да, көчүп атат. Мондай ак болуш керек болчу да. Ушуга пока ушуну аз бир баладан сурагамда, ошол жасап турболчу. Анан ошол жооп берсе, арты если кандай кылып кетиргенин билсе, ошондон сурап туруп, мындайын көчүрөбүз, бирок могу сөзүн туралаш керек болуп атат да азырчы. Бул ак жол, ал чет өлкөдөн өзүнүн көйгөйү боюнча медициналык пикир жана медициналык клиника тандап алгысы келет. Бул үчүн ак жол өзүнө эң ыңгайлуу ылайыктуу медициналык клиника жана адистерди компания аркылуу табууну издейт. Ак жол буга чейин чет өлкөдө медициналык дарылоону колдонгон, бирок учурда ал өзү барып жүргөн клиникага себептерден улам такыр эле убакыты жок жана мүмкүн эмес. Ошондуктан ак жол интернеттен онлайн консультация берүүчү веб-сайттын таап, чет элдин дарыгерлери менен байланышууну тандады. Анан дальше моларды окуп туруп, өзүм деле жазып коет окшойт. Ошо кандай дейсиңер? Идея как? Азамат агай, саламатсызбы? Жакшы болуптур. Сонун болуптур. Саламатчылык, кандайсыздар? Саламатсызбы? Мону дегенчи, могу видео скайп менен жасагам да, анан могу видео скайп деген могу водяной знагы кетпей атат да. Анан ушундай кылып жасап турсак болобу? Ушуну мындай көрсөтүкчү, могу азыр артына озвучка кылабыз бери жактанчы. Но вот ушуну мондай кылып жасадык да. Типа биздин ушул мед жардам эмесин, то есть сайттын тандагыла дегендей да. Ошондой мааниде кылып. Сейчас нету озвучки, но потом кылабыз да. Азыр мону эме кылып. Издейт деген мааниде бул. Ылайыктуу адистерди тандоо керек деп. Муну деген типа интернеттен издеп атат деген мааниде бул жери. Бул андан мурун ушундай чет өлкөдөн эме алып жүргөн,
Бирок азыркы убакта ушул эмеси жок дегендей да, убакыты жок. Анан ушул эмени дүйнөлүк деңгээлдеги через сайт онлайн консультация алат деген мааниде эметкем да. Анан бунун убакыты жок. Убакытты тандоо. Долбоорлордун мисалы проект менен иштеген болсо, долбоорлордун үзгүлтүккө учуратпоо, анан сүйлөшүүлөр жана переговорлорун кийинкиге калтырбоо дегендей да. Бирок тек жазыш керек да биринчи, Мына модерге текст озвучка. Озвучка кылабыз да. Мынтип жазып көрүшкөм да, бул ак жол, ал чет өлкөдөн өзүнүн көйгөйү боюнча медициналык пикир жана медициналык клиникага тандап алгысы келет. Бул үчүн ак жол өзүнө эң ылайыктуу медициналык клиника жана адистерди компания аркылуу табууну издейт. Ак жол буга чейин чет өлкөдө медициналык дарылоону колдонгон, бирок учурда ал өзү барып жүргөн клиникага себептерден улам тактыр эле убакыты жок жана мүмкүн эмес. Ошондуктан ак жол интернеттен онлайн консультация берүүчү веб-сайт таап, чет элдин байланышууну тандады деп анан дальше азыр корректировка кылам да. Болобу ага же мындан башка мындай арты водяной знагы жогун эметишибиз керек? Идея жакшы. Бирок текстин дагы немечи керек да. Ошо аны азыр текшерип, именно текстин грамматикалык жагын эмес, именно смысловой жагын ошентип подача кылабызбы? Биз аларды еще билбейбиз да. Ал жака трейлер жака жетелек. Жок, муну деген мындай максатта эметкенбиз, жана Notion'га кыскача чаңына жазып туруп, анан ушуну дагы бер жагына коздопчу, типа ознакомительный кылыпчы. Как пример колдонсо болот, как учебный материал катарычы. Бирок андай консультация беребизби, бербейбизби, пока что как бы вопрос ачык. А так ошондой немелер болот, ар бир долбоорлордо ушундай видеолор болуш керек да. Ушундай стилде болсо да болот, башкача стилде кылса да болот, айырмасы жок да. Бирок потихоньку ошондойго келишибиз керек. Ар бир долбоорду айтып бербей, ошол рекламаны көрсөтүп койгонго туура. Эмелер дүйнөлүк деңгээлдеги жардам берилет, анан аягында типа мед жардамды тандаганыңар бул туура деп URL'ди дагы кошуп койгон да. Болот. Бирок ошол тексттер биринчи даярдаш керек да, специалисттер менен чогултуруп. Хорошо. Така, конечно. Сон, молодцы. Бирок могу водяной знак болсо иштеп болбойбу? Ал деген бесплатный да. Если биз жакшы ошо менен тарта турган болсок, бесплатный сатып алып туруп, водяной знак алабыз да. Биринчи озвучка кылып көрөлү анда. Ушуну көрсөтөйүн деп атканда. Или болбосо башка дагы идеялар келсе, башкаларын дагы көрүп, ушу долбоорду кыскача эле ушундай сыяктуу кылып түшүндүрүпчү, типа биздики ушундай компания, ушундай долбоор депчи, мындай только онлайн консультация менен берген долбоор деп ошондойду түшүндүргөнгө эметкейин деп аткам да. Жакшы. Молодцы. Notion баракчаңарды толтуруп баштап турсаң, көрдүм, бирок 2 абзац ошентип калыптыр. 2 абзац эле пока азыр бизден Айжамал эженин кызы ооруп калыптыр, анан ошого бүгүн толтуралы дегенбиз, ошо Zoom встреча кылып, анан кичине бошобой калыптыр, анан өзүм толтура баштагам. Анан ойлонуп кетип жана видеону жасап кеттим да. Оюма идеялар пайда болуп кетти. Жетишпей калбагыла. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул долбоорлордун баарына тең эле мисалы Instagram баракка ача берсек болобу же кандай? Болот. Ача берсең болот. Бизде жок бул мед жардам. Кандай?
ушул ачкандан кийин өзүбүздүн мындай иштерибизди чыгарабыз же эмнелерди чыгарабыз? Чыгара берсеңер да болот. Мисалы, скорее всего өзүңөрдүн ишиңерди чыгарасыңар да биринчи. Биз ушинтип жазып атабыз деп. Азыр неме жазып атканды чыгарбагыла деп. Биз Мырзаев жазып атканды чыгарбагыла. Биз дүйнөлүк качестводагы немелер жасайбыз деп чыгарсаңар, ал чындыкка эмес да. Биз ошо жазабайбыз эч нерсе. типа муну Мырзайым жасады, муну тиги Айзада эже жасады деп да. Жок, биз ошол командабыз менен Мырзайым Айзада болуп ушинтип неме жасап атабыз, роликтин үстүндө иштеп атабыз, иштөө процесси жүрүп атат деп ошол иштөө процессин мисалы скриншот кылып или өзүңөр сүрөткө тартып что ошонун артынан адамдар турган көрсөтүш керек да. Ошол процесс бэкстейдж деп коет. Жана Джеки Чандын киносун көрчүлөр? Кайсы киносы эле? Вообще Джеки Чан любой киносун көрүп бүткөндөн аягында укмуштуу жерлерди чыгарат да. Ошол аягында болгон нерсени бэкстейдж деп ошол татып аткан нерсени ошол Инстаграмга чыгарат да, типа storytelling болчу. Кантип ошол продуктты жасалып келген, кантип жасалып атат. Ошол жөнүндө история адам окуусу керек да. История успеха. Ошон чыгарып койсок болот экен да, монтип иштеди, анан мунун артында канча кыйынчылык бар экенин көрсөтүп да. Ошону чыгарсаң өзүңөргө да кызык болот, кийин окуганда ошо башкаларга да кызык болот да, кантип жасап атышат депчи. Өзүңөрдүн ошол переживать эткен моменттериңерди кантип жетишип атасыңар, кантип жетишпей атасыңар. Ортодо ызуучулар болот да, бирөөдөн колуп калып жетишпейбиз, немеде монтип айттык, анан дейлиде монтип айттык, анан ревьюдо мындай болду деп. Ошол ар бир моментти датасы менен сактап жазыш керек да, как бы чыгарыш керек. Инстаграмга чыгарыш үчүн жакшы сүрөттөр болуш керек. То есть силер өзүңөрдүн сүрөттөрүңөрдү ошол моментте чыгарып атканчы, эде ошол сүрөттөр жасаш керек. Ал жагы кичине оорураак да, биз баарыбыз онлайнда турбайбызбы? Ошол анда тиги процесс жасап атканыбызды сразу тартып алышыбыз керек экен да. Коюп турупчу. Ошону кылсаңар болот, ар кандай немелерди ойлонуп чыксаңар болот да, креатив болупчу. Мисалы акырында Күздемидегилер менен байланыш баштасаңар болот, мисалы. Күздемиден эле бирөөктөн Инстаграмдарын табып, анан ошол жакка Инстаграмга сторис чыгарып, типа биздин иште кандай баалайсыңар, жакшы, жаман, анан тиги бул деп фидбек алып, неме сыяктуу интерактив болупчу. Ошентип көрүш керек экен. Идея. Же болбосо Telegram канал ачсаңар болот. Мисалы Telegram каналда ошол нерсени только текстовый жазат да, адамчы. Мисалы бир какой-то бир персонажды ойлоп чыгарсаңар, анан ал персонаж кандай болуш керек, ошону ойлоп чыгарсаңар, анан ошол персонаждын атынан текст жазып баштайсыңар. Типа мен бир жакта отурам, IT үйрөнүп атам, и ошол IT-ни ушул продуктка кирип, Күздеми деген проектке кирип, ошол Күздеми ичинде ошол IT жасап атам. Ошол баратканда кандай переживаниялар болуп атат, кандай кыйынчылыктар болуп атат, кандай жетишкендиктер, ошолордун баарын мындай көркөмдөп жазыш керек да. Күнүгө эмес, убакыт мененчи. Ошондо мынтип storytelling болуп калат, узунча, чоң, анан акырындап адамдар кирип окуп баштайт. Анан кайра окуп, анан кызыгып баштайт, анан ушундай турат. Не обязательно неме кылбай деле койсо болот да, типа сүрөт тартып, мен, например, ушул жерде жашайм, ушунча жаштам эмес, жөн эле анандай вот образ придумать. Ошол кандай болом или кандай образ, ошол образдын атынан актер сыяктуу жазып баштаса болот да, текст. Телеграмдын форматы ошол да, Телеграм канал. Анан ошого акырында кирип баштайт, анан окуп баштайт, кандай кыйынчылыктар болду, кантип. Анткени биз көбүнчө уже как бы даяр нерсени көрүп атпайбызбы, спринт ревьюда эмне болду да. А спринт ревьюда 2 жуманын ичинде кандай процесстер болгонун биз билбейбиз да. Ким жазып атат билбейбиз, артында ким турат билбейбиз. Мен мисалы силердин аттарыңарды билем, бирок силердин ким экениңерди билбейм да. Ким каяктан, эмне кылат, эмне иш кылат. Ошол нерсе на самом деле аябай важный да, продуктты жазып аткандачы. Продуктты жазып атканда продукттун өзүн сатып албайт, ошонун командасын сатып алат да. То есть основательдер мени мисалы көп киши билет да. Эмне үчүн анткени мен өзүмдү жөнүндө айтып берем постоянночу. Мен мисалы Германияда жашайм, мен атым Азамат Токтокулов, мен айтыга жардам берем, кыргызча сүйлөйм деп өзүмө ушундай образ жасап алгам да. Бирок ал чын болушу мүмкүн эмес, просто ошондой образ да. Мен ошол образды придерживаться этип, ошону менен бет берем, бүт социальный сеттердечи. Анан бир убакыттан кийин мен ошентип кабыл алып калышат да, уже типа бул ушундай экен депчи.
ушул нерсени заранее жазып алсаң болот да ойлонуп. Анда ар бирөөбүз ушинтип өзүбүз жөнүндө акырындан жаза берсек болот экен да. Ушинтип биз күздеми долбоорунда там окуйбуз мындай деп долбоордун үстүндө иштейбиз деп. Ошо история катары жазып чыкса болот да. Акырындап история кылып, биринин артынан бири. Шо ойлонуп көрөлү. Жакшы идея экен. Кандай суроо бар силерде? Мед жардам. Силер немеңер даяр болсо, да, азыр ошону күтүп атам командалар барын. Ноушуңар даяр болсо, биз шаблон тандап баштайбыз. Анан сайт жазып баштайбыз. Анан шаблон сайт жазып баштагандан кийин эсте уже точно командаңар уже точно белгилүү болуп, уже ошол сайттарга кирип көргөндө мен уже сайтты таап, акырындап установка кылып баштагандан кийин берки командага кошулабыз да. Мисалы мед жардамдын өзүнүн командасы бар да. Жардам хоккей дегенчи. Алар менен кошулуп, аяктан дагы командаңар толуп баштайт да. Ошондо силер мед жардамдын IT саппортусуңар да. Башындачы. Скорее бирок орто жолдон кээ бир жерден эсли жактагылар кызыкчылыгы жок болуп калса, анда кайрылып ошол команда болуп калабыз. Неме көрөбүз иш ал жер кандай болот. Бирок башка командалар бар уже даярчы. Алар как отурат, тынч, эчтеке билбейт, биякта зычып атканда. Алар да ушинтип өзүчө болуп иштеген да, бирок убагында, бирок алар реалдуу неме менен иштеген да, пациенттер менен. Реально бир адам элестет, бирөө жазган бизге. Анан биз алдыга чалып неметсек, өлүп калган да, уже ошол убактачы. А бир адам болсо, прям өлүп ооруп атып, немеси бар экен, караколдун жанында. Ушундай случай болгон. Ооруп аткан еще боюнда бар экен да. Үйүндө жатыптыр, эч жакка барбай. Анан бизде ошол жактан срочно бир медбригадан таап, тоже волонтерлар таап жиберип, алар болсо ошол жака барып, сактап калышкан да. Ошондой случайлар болгон да. Көп еще немелер менен аякта да көп адамдар рахмат. Чисто эменин үстүндө кетти. Өзүнчө болгондо башында эч ким билген эмес. Бишкекте черный июль болуп аткан учур, толтура киши өлүп аткан. Анан бизде келип, бизге да өлө жазып, күнү түнү уктабай иштеп, өлө жаман неме болгон. Паник болгон да. Кыргызстанда аябай жаман болду эле. Толтура адам жазып, не болуп атат, каякта ким эмне кылыш керек, врачтар жетишпей, волонтерлор жетишпей, жаман ызы болгон. Бирок ошону өлө бат жазганбыз да. Бирок өлө жакшы эле иштеп бердиби ушул сайт? Ооба, жакшы иштеди. Аябай жакшы иштеди. Көп адамдар рахматын жазып, благодарность жазып, кээ бир адамдар Кыргызстанга келгенде келгиле, мен силерди кафеге алып барам. Бир кафе несі бар екен, келдіңіз, мен кафе бар деп, врачтар ушинтип. Өлө чоң жардам болуп турду, аябай. Негизи ушундай керек да, өлө. Кээ бирөө таппай кыйналып атканда ошо консультация бергенде хотя бы бир мындай ошо оорусун кичине болсо дагы жакшыртканга жата беришет да. Так что наушниктер жазагыла, анан кийинки этапка өтөбүз. Хорошо. Макуланды, кеттим. Рахмат агай. Жакшы тургула. Рахмарыңыз. Турбуз. Ошол жанагы сөздүчү жакшылап түзбөйлүбү? Агай айтты. Кандай дейсиң? Видео сөзүнбү? Жанагы ушул видеого, ушуга жараштуу кылып бир сөз түзбөйлүбү дейм да. Мындай түшүнүктүү кылыпчы. Меники түшүнүктүү болбогон окшойт. Чогуу ошону көркөмдөп жазсак жакшы болмок да. Же башканы тарталы, типа мед жардам мен жасап чыгайын. Силер сөзүн түшүнүп чыкпайсыздар, мен
мед жардам мен то есть жасап берем ушундай кылыпчы башканы эле муну деле эмес эми башка бир мындай ойлоп тапчы типа мед жардам бул мындай онлайн консультация менен моундай кылган ушундай организация жакпак то есть компания болуп коелу эле ушундай долбоор депчи ошентип жасасак болобу же ушуну эле озвучка кылабы даяр болсо мен негизи жардамдаша албай атам балдарымда эчтеке кылдырбай атат ошо мен берки проектте жалгыз болуп атпаймынбы ошону бүтүрө албай атам да ошо жалгыз болгондо жалпы почти жалгыз берки айжамал карап көрөм деп аткан бирок ады эле жетишпей жатат эми Манас байке сиздин убактыңыз болобу ушуга сөз мындай могу жерде бар да сөз ошону мындай эме кылыш керек да как сказать мындай маанисине келтирип анан ушуга жараша кылып жасап бере аласызбы жазып сиз вроде мугалим белеңиз Манас байке мугалимдер эле жакшы жазат дейт го деп жазып берейин эртеңке чейин жазып бере аласызбы анан озвучка кылып салайын мен или сиз озвучка кыла аласызбы мен сизге видеону жөнөтөм анан ушуга моуну коюп алып элечи монтип коюп алып эле анан ушуга жараша эле бери жактан аудио запись кыласыз да ошол өзүңүз жазган сөздөр мененчи анан мага жиберсеңиз менде бир эже бар ошого сүйлөшүп койгом да анан ошого сөзүн кошуп берет да же өзүңүз если жасай алсаңыз ошентип деле жасасаңыз болот да кыла аласызбы или если ошол сөзүн эле жазып берем десеңиз сөзүн эле жазып бериңиз мен өзүм озвучка кылайын или бирөөгө озвучка кылдырам анан ошону кошуп туруп ушуга эле киргизип коелу дейм да текстти жазайын хорошо анда эртеңке чейин моуну сизге жөнөтүп коеюнбу ушуга жараша кылып анан текстти түзүп коесузбу могу артында да турат жана эме кирсеңиз могу биздин Notion'дун эң аягында могу турат да ушу баракчага кирсеңиз эле ошол жерде эң аяк жагында түзүп келатканда ушуну мындай маанисине келтирип туруп түзүпчү мен муну деген могу идеяны могу жерден алдым да могу жерден могу видеодон алгам да Это Роман. Он хочет выбрать клинику за рубежом для получения второго медицинского мнения по своей проблеме. Для этого Роман ищет компанию, которая помогла бы ему найти самую подходящую клинику и специалистов для этого. Ранее Роман уже пользовался услугами лечения за рубежом. Однако в данный момент вылететь в свою клинику он не может по причинам, совсем не зависящим от него. Поэтому Роман решил воспользоваться новой услугой видеоконсультаций с иностранными докторами и из всех компаний выбрал для этого Life Korea. Роману понравилось, что Life Korea берет на себя абсолютно все вопросы по проведению онлайн-конференций с иностранными докторами и при необходимости решает вопросы по дальнейшей организации поездки. За годы работы с помощью специалистов компании Life Korea более 17 тысяч пациентов получили возможность проконсультироваться с зарубежными докторами и пройти диагностику, лечение и реабилитацию в лучших зарубежных медицинских центрах. В итоге Роману не пришлось лететь в клинику. Компания Life Korea организовала для него дистанционную консультацию нужного специалиста через онлайн-видеоконференцию. При поддержке Life Korea Роман, не выходя из дома, получил квалифицированную помощь, назначение и рекомендации врача мирового уровня. Life Korea является партнером ведущих клиник Южной Кореи, Израиля и Германии
и помогает всем нуждающимся пациентам получить оперативную медицинскую помощь по любым вопросам. Выбирайте комфортное и качественное медицинское обслуживание с Life Korea. Ушунун эле идеясын алып туруп анан жакка жасап койгом да, кыскачараак кылыпчы, мындай эмес, эми мынчалык идеальный эмес, но мондай кылыпчы, ушундай сыяктуу кылып, анан то есть сөзү ушундай сыяктуу болуш керек да. Мед жардамды тандасаңар, типа, жаңылбайсыңар дегендей элечи. Кылабызбы, Манас байке? Сизге жөнөтүп ушуларды или не кылайын? Мырзайым, Ау, сен Бишкекте жашайсың ба? ооба. Инстаграм баракча ачып деле, может, жолугуп деле сен иштеп аткандарыңды тартып бир нерсе кылсак деле болот экен. Кааласаңчы. Ошентип тартып аны Инстаграмга чыгарат окшойсуз. Или жанагынтип Телеграмга. Сен Инстаграмга жазасың да, сен мен эле жалгыз иштеп атам депчи. Эмнеге? Менде эле. Сен 90%, 95% депрессияң болуп атасың го. Ошондон силерди ошо кызыктырып башында делечи эч ким жок болчу да, анан мен атайын эмне кыларымды билбей өзүм иштеп анан эч ким келбейт же кирбейт, анан атайын ноушунду жасадым, анан идеялар келди, идеяларды жазып атайын, анан когда Zoom встреча болду го, ошондо анан айтып бергенде уже келе баштады да, мынтип кызыгып, депчи, ушинтип кызыктырыш керек, болуш керек деп, анан ошентип кызыктырып баарына жакшы эме кылыпчы, типа жакшы презентация кылып берсең, может кызыгат. Мен деле көрүлөт. Ошентип кызыктырганда, что вот у нас есть идея, типа келгиле дегендей. Ошо Инстаграмга сени киргизип туруп анан айт жазыш керек. Жок, баарыбыз эметебиз. Келгиле командага, кыйнабайм силерди, жалгыз эле мен иштейм деп. Жок, эми каалоосу болсо эметет болуш керек. Убакыты болсо иштейт да. Кейбирөөнкү убакыты жок дегендей. Анан менин кичине убакытым бар эле, ошон үчүн жасап идеялар келсе ошону ишке ашырайын депчи, но билбейм эми ишке ашырып ашпайбы дегендей. Мунара эже, саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Кандайсыз? Сиз деген бизге кошулуп аттыңыз беле недавно эле? Жаңылбасам. Өзүң мени кошуп аттың го, эмеге сурамды беле. Албай эле ноушунду толтура албайм. Мен жардам деген бар экен башында байкабам, мен кийин анан ошо 2 күн мурун көрүп калып, медицинский жактан окшойт деп турат. Вот, менин эмем анда рекламам иштеп турат эле. Ооба. Биздегечи азыр ноушунду толтуруп атабыз да, сизге полный эме берип коем, доступ могу жерге. Анан ушул жергечи биз деген сиз могул мед жардам дегендин ичинде могул бар да, азыр бүтүп калды. Мунун ичинде ушул жерди биз кооздоп, ушул жерди топтоп чыгарышыбыз керек да. Идеялар бар болчу, но азыр бир эже жасамакпыз да экөөбүз, анан ал кичине кызы ооруп азыр бошобойт атат да, анан эртең эле түштө бош болосуңарбы или нет? Түштөн кийин Кийинкиге четвертпи? Да, бош эле болом, балдарды сабакка алып барып коюп үйдө болом да пока. Анда ошондочу Айзада эже, сиз Манас байке болуп тиги ушунун ичинчи ойлонуп, сөздөрүн мояка мындай койсок болот экен, тигиндей койсок болот экен деп ошентип жасабайлыбы? А то уже аз калды да, уже субботага, воскресеньега чейин бүтүрүшүбүз керек. 1 мүнөттөн аз калды. Анда эртең ошентип жолукпайлыбы 3-тө эле, 2-де, саат 2-лерде.
макул мен каршы эмесмин. Мен өзү IT жоопко кирдим эле анын эрежелерин эмесин. Анан сиздерге пока жардам берем деп ошондой эмеде кирип турайын деп атам менчи. Ооба, мен айтып берем ошо спринт экиге ошо аткарылгандар боюнча эмне болду, как, если кааласаңар чогуу чыгабыз. 2-3 киши чыкса жакшы болот эле да.